Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, дүйнөдө жана өлкө аймагында катталган акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Студияда мен Элмурат Беков болом. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ошто 11 класстын окуучусу унаа жуучу жайда каза болду. Батмунун студенттери жылуулуктун жоктугунан сабакка катышуудан баш тартышты. Коопсуз шаар долбоору 2020 жылдын аралыгында Ош шаары жана Ош облусунда ишке түшөт. Аймактарды кыдырган ишкер айымдар кербени жыйынтыкталды. Ош шаарынын Жапалак кичи районундагы унаа жуучу жайда 11 класстын окуучусу каза болду. Алдын ала маалыматка караганда, окуя унаа базардын жанындагы унаа жуучу жайлардын биринде катталган. Каза болгон бала Нокат районунун Бел айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылынын 2003 жылы туулган тургуну болгон. Ал Ош шаарындагы унаа жуучу жайда иштеп жүргөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз маалыматынын кызматынын маалыматына караганда, 10 ноябрь күнү түнкү саат 3:30 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына тез жардам кызматынын дарыгери унаа базардын жанындагы унаа жуучу жайда белгисиз адамдын жансыз денеси жатканын билдирген. Аталган жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, алгачкы тергөө иштерин жүргүзүшкөн учурда маркум Нокат районунун Кеңеш айылынын 2003 жылы туулган тургуну экендиги аныкталды. Күбөлөрдүн айтымында маркум өзүн жаман сезип, эс учун жоготуп, жыгылып, ошол жерден каза болгон. Кеңеш айылындагы орто мектепте окуп жүргөн. Сурак учурунда ата-энеси баласы биринчи чейректен кийин эс алуу убагында акча табуу максатында Ош шаарында иштеп жүргөнүн билдиришкен. Алар баласынын сөөгүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Тергөө иштери уланууда. Диний экстремизмдин идеологиясын жайылтууга шектелип 3 жылга эркинен ажыратылган 49 жаштагы жараан жолунан кайтып, жихаддык идеологиянын өз каалоосу менен баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш кызматы кабарлады. Ош шаарынын тургуну өкүнүп, өзүнүн утопиялык мүнөздөгү катачылыгын мойнуна алып, бул идеологиянын толугу менен пайдасыз деп тааныганын билдирди. Ал ошондой эле өлкөнүн халкына, айрыкча жаштарга кайрылып, бул диний экстремисттик уюмдун идеологиясынын терс таасиринен сак болууга жана анын ишине катышпоого чакырат. Ал 2019 жылдын апрель айында кылмыш жаза кодексинин 243 беренеси боюнча 3 жылга эркинен ажыратылган. Бүгүн Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кыя педагогикалык институтунун студенттери наразылыгын билдирип, сабакка кирүүдөн баш тартышкан. Алар институтта студенттерге шарт түзүлбөгөнүн, жылуулук ушуга чейин бериле элек экенин айтып, сабакка кирбей коюшкан. Бул тууралуу Ынтымак телеканалына Баткен мамлекеттик университетинин ректорунун кеңешчиси Таштемир Ишалиев ырастады. Анын айтымында бүгүндөн баштап жылуулук берилген, негизинен от казандардын эскилиги жетип, жаңылоого муктаж. Ошондуктан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, жылуулук 15 ноябрда бериле турган болуп, бирок техникалык себептерден улам бүгүн берилген. Азыр бардык корпустарга жылуулук системасы берилди. Бул жерде студенттердин суук деп айтып атканы деле туура. 1-2 күн кечигип калдык. Биринчиден көмүр маселесиге тендер объявить этип, жарыялап, анан ошо тендерибиз кечигип, көмүрдүн кечигип келгендигинен болду. Экинчиден ошо котельныйыбыз ремонттолуп, эскирип жеткен өзү. Эскирип жетип калган. Андай котельный башка жактан алалы десек, ошондой оборудование жок экен. Эптин Бажы аймагына мыйзамсыз ташылып келинген 23 миллион 836 миң 800 сомдук кальян тамекелери мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Эптин Бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып керүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүзүлгөн ыкчам иш-чаранын жыйынтыгында Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлери Ош шаарында мыйзамсыз ташылып келинген жалпы салмагы 11.628 кг болгон кальян тамекелеринин акциздик маркасы жок болуп чыккан. Бул факт кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү рейстерине катталып, материалдар сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Коопсуз шаар долбоорунун өлкө аймагына жайылтуу жараяны 2020 жылы толугу менен ишке киргизилет. Ушул тапта видео байкоочу жабдыктарды орнотуучу аймактар аныкталып жатат. Маалыматка ылайык, Ош шаары боюнча 35 өкмөткө атайын аппарат орнотулса, облус боюнча 34 кесилиш кооптуу саналып, байкоочу жабдыктарды орнотуу зарылдыгы турат. Коопсуз шаар долбоорунун көңгөй тескейи тууралуу кененирээк Бегимай Асанова айтып берсин.
Ош шаарында кооптуу делген 35 кесилиш бар. Ошол аймактарда автокырсыктардын басымдуу бөлүгү катталып, адам өмүрүн алган учурлар көп. Ошол себептүү аталган тилкелер коопсуз шаар долбооруна киргизилген. Азыр болсо атайын комиссия белгиленген аймактарды текшерип жатат. Аны ишке ашыруу жумушу Ош шаардык жолдор башкармалыгына жүктөлгөн. Биз азыр негизги жол белгилерин белгилеп кетишибиз керек. Тез арада бизге берген алардын сунуштары бар. ГАИ тарабынан канча знак алмаш керек, кандай болуш керек, бул жөнүндө уже такталып, биз иреттелген. Биздин жалпы ошол коопсуз шаарга толук бүтүрүш үчүн бизге сметалык басым чыгарганбыз. Ал 22 миллион акча керек. Бүгүнкү күндө 10 миллион акчасын уже бизге мэрия бөлүп берди. Ошол жөнүндө уже тендерге койгонбуз. Тендерге коюп, азыр эми ушул ноябрдын этегинде, декабрдын башында ким утканы анык болот дагы, анан жумушту баштайбыз. Кооптуу саналган аймактарды видео байкоочу жабдык менен камсыздоону кытайлык компания өз мойнуна алган. Азыр алар тилкелерди байкоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бирок эл аралык маанидеги жабдыктарды орнотууга Ош шаарындагы жол чырактары талапка жооп бербейт. Ошондуктан аларды алмаштыруу зарылчылыгы жатат. Жол чырактары өз кезегинде жүргүнчүлөрдүн жол коопсуздугун камсыздоодо орду чоң. Анткени айдоочуларда коопсуз шаар долбоорун ишке ашуусун күтүп жаткан чагы. Көпчүлүк азырынча ошондо пешеходко карабайт, жаш балдарды өткөзбөйт. Ошо камера болсо сонун болот. Өздөрү эле жакшы болуп калат. Жакшы болмок. Ош облусунда болсо адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган 34 аймак аныкталган. Атайын комиссия кытайлык компания менен аймактарды текшерүү иштерин жүргүзүп, керектүү жабдык менен камсыздоого макулдук берген. Аппараттын өзгөчөлүгү жол эрежесин бузган айдоочунун өң келбетин анык көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бишкек Ош жолунда Ош Сарташ Эркештам, Мырзаке Карагул Жалайкы, Ош Исфана жолдорунда орнотулат. Бул камера орнотуучу жайлар боюнча бүгүнкү күндө изилдөөлөр жүргөн. Ал жерлерге изилдөө жүрүп, ушу көп жолуна кырсыгы болгон жерлерге койгонбуз. Адамдын өмүрү менен бүгүнкү күндө адам өмүрүн сактоо максатында ошол жерлерде камера орнотулат. Коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабы Бишкек шаарында ишке ашырылган. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, байкоочу жабдыктар оң таасирин берип, жол кырсыктарынын саны азайган. Экинчи жарыян болсо Кыргызстандын башка аймактарында киргизилсе, 2020-жылы толугу менен ишке ашырылат. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору өлкөдөгү адам өмүрүн алган автокырсыктардын санын азайтуу жана алдын алуу максатында кабыл алынган. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жол кырсыгынан каза болгон жарандарды эскерүү күнүнө карата жөө жүрүш өткөрүлдү. Самал Ош облусунун жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан уюштурулуп, ага дин өкүлдөрү да катышкан. Максат каза болгондорду эскерүү менен бирге кырсыктардын алдын алуу, айдоочуларга маалыматтарды таратуу болуп эсептелет. Анда имамдар жөө жүрүштүн катышуучулары каза болгондорго Куран багышташты. Иш-чарага Мимоза Жаныбек кызы күбө болуп кайткан. Ош алай жолундагы бул жөө жүрүшкө имамдар, айыл тургундарынан тартып, мектеп окуучулары да өз ыктыярлары менен чыгышкан. Иш-чара жол кырсыгынан каза болгон инсандарды эскерүү күнүнө арналды. Жөө жүрүштө жол кырсыктардын алдын алчу алтын эрежелер айтылды. Жол сакчылары эңириде жаш балдарды автотрассадан оолак кармоо, спирттик ичимдиктерден алыс болсок, жолдогу эрежелерди так сактасак, кырсык бир кыйла кыскармак дешет. Буга андан сырткары дагы айдоочулардын коомунан адамдар тартылды. Ошону менен бирге жол кыймылынын жаш тескөөчүлөр дагы отуруп, ошо катышып, алар ар бир айдоочуларга буклеттер таркатып, ушул иш-чараны элге кеңири жайылтуу максатында ушуну өткөрдүк. Мындагы жашоочулар бул самалыкты мындан тышкары да тез-тез өтүп турса, аз болсо да жол кырсыгы азаят беле деген ойду карманышат. Анткени Ош алай жолу эл аралык жол болгондуктан кыймыл да көп. Тез-тез өткөрүп турса дагы жакшы болот. Себеп бул көпчүлүк эл экен. Элдин ичинде отуруп эскертип, усулук көрсөтүп турбаса, кыйын агыда унутуп калып көпчүлүк ушу жол кырсыктар көп болуп калып атат. Кырсыктардан каза болгон жарандар дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдө эскерилет. Анткени баарында кырсык кайталанбасын деген гана идеология бар. Буга байланыштуу бүгүн да дин башкармалыгынан өкүлдөр жана жол кызматкерлери менен биргеликте Куран багышталды.
Бул күн облустагы мектеп окуучуларына да маалымат катары айтылып келет. Алардын айтымында жогорку класстар арасында жаш күзөтчүлөр тобу түзүлүп иш-чараларга катышып келишет. Окуп үйрөнгөн эрежелерин мектептеги өзү теңдүүлөргө да айтып беребиз дейт. Бул таркатмалар менен биз ушул жол кырсыгын алдын алуу боюнча өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берип жатабыз. Статистикалык маалыматка караганда, Ош облусунун аймагында 10 ай ичинде 544 жол кырсыгы катталып, андан 106 жаран көз жумган. Ал эми 1012 адам ар кандай жарааттар менен ооруканага түшкөн. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жарандарга жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоону эскертишет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Баткен облусунун Лерек районундагы Катыраң айылынын тургундары алманы жертөлөөдө сактоону өздөштүрүштү. Айылда көпчүлүк багбанчылык менен алектенгендиктен алманы май айына чейин сактап, баа жогорулаганда сатыкка чыгарышат. Багбанчылык менен күн көргөн айылдыктардын алма сактоо ыкмасы менен кабарчыбыз таанышып келген. 2 метр тереңдикте казылган бул жертөлөөдө 10 тонна алма сактаса болот. Жергиликтүү багман Асылбек Саттаров өзүнүн алма багынан алынган түшүмдөн сырткары кошуналарынын алмаларында күздөн тартып, май айларына чейин сактап берет. Дайыма кымбат баада сатылып, элдер жакшы киреше пайда таап келчү. Анан былтыры ошо бир аз алманын баасы төмөнүрөөк болуп калды. Дыйкандарга зыян келбеди окшойт, бирок жана сатып алып саткандарга зыян келип калды окшойт бул жерде. Анан эми элдин баары алма кылып ошого үйрөнгөн, ошонун артынан буюрса быйыл былтыркы эмелерде акталат деген ишеничте турат элдин баары. Быйыл алма азыраак, кымбатыраак болот деген үмүт бар. Алманын туура жана көп убакытка чейин сакталышы үчүн түшүмүн жыйнап жатканда этияттык талап кылынат. Зыян тартып калган мөмө тез чирип, жакшы алманы да жарактан чыгарып, чиритип салат. Андыктан каарманыбыз атайы шартка ылайыкташтырып, алма терүүчү куралды өзү жасап алган. Алманы бой жеткен жерлерин колдо теребиз, анан бой жетпей калган жагыны мындай атайын каражатты жасап алып, ушу менен акырындап этиеттеп теребиз. Антпесе зака жеп эзилип калса, кышка сактаганга жарабай чирип калат. Жылына 1000 тоннага чейин алма түшүмүн алган катырандыктар аны сактоо аркылуу 2-3 эсеге чейин баасын кымбат сатышат. Айылдыктар алманы Бишкек жана Орусиянын базарларына сатка чыгарышат. 800 тоннага жакын, 1000 тоннага жакын алма өстүрүлөт. Анын 50%га жакыны бүгүнкү күндө биздин жашоочулар өздөрү баягыдай алма сактоо жайларды куруп, холодильниктерди куруп, себеби кымбатыраак кылып эрте март-апрелде сатып жатат. Мисалы, күзүндө 20-30 сом боло турган алманы ушул март-апрелдерде 60-70 сомдон Бишкек, Россияга сатып жатат. Эми негизи киреше ушул алмадан болуп калды. Катыраң айыл аймагында суу тартыш болгондуктан эл эгин аянттарга сууну аз талап кылуучу көп жылдык мөмөлүү дарактарды эгишкен. Анын ичинде өрүк, жаңгак жана алма бар. Алманын жалпы аянты 200 гектарды түзөт. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Ош шаарында ишкер айымдар кербени жыйынтыкталды. Ага Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы жеке ишкер айымдар катышып, ишкерликтеги өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Анда бизнес жаатында жүргөн ишкер аялдар катышып, ага байланышкан темада презентация өтүп беришти. Буга жалпы Ош шаарынан 150дөн ашуун аялдар катышкан. Ал эми катарга жаңы гана кошулуп жаткандар бизнес баштоо, ишкана ачуу тууралуу маалыматтарды алышты. Бир фестиваль өтүп турат. 31 жаштагы Гүлмира Ыманбекова ишкер айымдар кербенинин катышуучусу. Бул долбоорго катышып, өз алдынча бизнес баштаганына 3 айдын жүзү болгон. Бул убакытта ал таттууларды даярдап чыгарган чакан ишкана ачып, облусту камсыздап жатат. Каарманыбыз ушул сыяктуу тренинг семинарларга катышып жүрүп, акыры максатына жеткен. 3 ай эле болду иштешип баштаганыбызга. Көптөгөн семинарларга катышып атабыз, презентациялар, көп нерселерге катышып атабыз, форумдарга тынбай катышып келип атабыз ушул 3 айдан бери. Бирок көп пайдалуу нерсе алдым. Гүлмира айым азыркы учурда 21 жаранды иш орду менен камсыздаган. Бул ал үчүн чек эмес. Алдыда дагы бир ишкана ачууну пландап жатат. Мен деле эч ким колдогон эмес, башка деле кылбаган эмес. Өзүм эле мындай кичине-кичинеден баштап отуруп, мындай чоң нерсеге жетиштим. Шүгүр азыр, Кудайга шүгүр, иштерибиз жакшы. Кудай буюрса, колбасный цех ачайын деп атам ушул Жалал-Абадка. Буюрса, кийинки жылдардан ишке ашып калат. Ал
жекеле могу кийимдерди мындай 19 ноябрь бүткүл дүйнөлүк ишкер айымдар күнүнө карата өтүп жаткан бул иш-чарага жалпысынан 450дөн ашуун аялдар катышкан. Анда IT тармагындагы ийгиликтүү ишкерлер бизнес жүргүзүүнүн сыры, ишкердик жолундагы кыйынчылыктар тууралуу өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Жаңы бизнес баштоону көздөп жаткандар үчүн да түрдүү кеп-кеңештер айтылды. Негизги максатыбыз кимдерге кайрылса болот, кандай иш-чара кылса болот, кайсы окууларга барса болот, өзүнүн үстүнөн иштеп, ошол бир негизги максат мындай чоң ийгиликтерге жетишүү. Бул иш-чара айымдардын ишкер болуусуна шыктандырууга жол ачат дешет уюштуруучулар. Ишкерлик өнүксө, бюджет толуп, экономиканын өнүгүүсүнө жол ачылат. Эң негизи биз аларга бир аянтча түзүп беребиз. Аянтчада бири-бири менен таанышса болот, маалымат алмашса болот. Андан сырткары баягы бизнесте жакшы түшүнүп барып, бул бирөөсүндө идея бар, бирөөсүндө каражат бар. Буларды чогуу өнүктүрүш негизинде ишинге шартталат да. Ишкер айымдар күнү 2016 жылдан баштап Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында өткөрүлүп келет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. 2071-ге жетти. Курулуш Билим берүү системасына көптилдүүлүк принцибин киргизүү иш-аракеттери уланууда. 2011 жылы башталган долбоорго ушул тапта 10 миңдей окуучу тартылып пилоттук негизде окутуу өткөрүлгөн. Бүгүн Ошто көптилдүүлүк принциби боюнча атайын эл аралык маанидеги окутуу өттү. Ага Орто Азиядагы буга чейинки тажрыйбадан өткөн мамлекеттин жана Монголиядан өкүл катышууда. 5 күнгө созулган окутуунун жыйынтыгында тажрыйба алмашып, көптилдүүлүктүн натыйжалуулугу талкууланат. Эске салсак, көптилдүүлүк долбоорунун аспектилери өлкөнүн 2040 жылга чейинки өнүгүүсү стратегиясында да камтылган. Мындан сырткары Кыргыз өкмөтүнүн атайын программасындагы толеранттуулук программасына да киргизилген. Алар ушул эки долбоор негизинде тил жагынан мамлекеттик тилди дагы, ошондой эле официалдык тилди, анан өзүнүн тилин, андан сырткары мүмкүн дагы бир чет элдик тилди үйрөнгөндө бул негизи жаш муунга, социалдык чөйрөгө, коммуникацияга болушуна чоң шарт түзөт. Андан сырткары азыркы учурда глобализация болуп атканда бул тилдүү, көптилдүүлүк бул абдан жакшы нерсе. Себеп дегенде өзлөрүнүн эле баягы социалдык болобу, кандай бир жөндөмдөрүн тез арада калыптандырганга бул абдан жардам берет. Эскерте кетсек, ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымактын өздүк сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Ынтымак чекиткейжи сайты 24 саат бою сиздерге кызмат кылат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.